Саламатсызбы көрөрман, сиз өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалы Алато 24-тү көрүп жатасыз. Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 инфекциясына каршы 18459 адам эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 5103 киши вакцинанын биринчи дозасын, 13356 жаран экинчисин алган. Өлкө боюнча жалпы 641102 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 369 миңден ашуун жаран экинчи компоненти менен эмделген. Коронавируска каршы эмдөө кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу жана бул илдет менен ооругандан кийинки абал, адамдын психологиялык, эмоционалдык абалы дегеле мына ушул вируска байланыштуу бир катар суроолорду Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун директору Нурила Алтымышева жана Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгер иммунологу Гүлзат Дыйканбаевадан жооп алабыз. Нурила Алмазбековна, Гүлзат Аманбековна, саламатсыздарбы, студияга кош келиңиздер. Ден соолугуңуздар жакшыбы? Нурила Алмазбековна, дегенде бүгүнкү күндө коронавирус дагы деле бизден толук кеткен жок. Ал ар кандай көрсөткүчтү көрсөтүүдө. Жалпы жарандарга биз күн сайын дээрлик мындай бир коронавирусту унутуп коюуга, таптакыр чер жазып кетүүгө, эс алып кетүүгө эрте экендигин эскерип жатабыз да. Бирок ошентсе дагы абал азыр өлкө боюнча кандай болуп жатат? Бүгүнкү күнү эпидемиологик кырдаалды стабилдүү деп айтсак болот. Мына бүгүнкү 24 августка 199 учур катталды дейбиз. Бирок стационарный лечениеде да биздин пациенттерибиз бар. Анын арасында 320 киши оору абалда. Андан дагы 112 киши өтө оор абалда жатат. Бул эмне дейт? Эмне дегенде, мына бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча ошо 174 киши, 174 миң киши ооруган. Ушунун арасында 167 миң киши айыкты деп айтсак болот да. Бирок ушу айыгып кеткенде да ушу коронавирустун өзүнүн ушул особенности бар да, ушул экилерде көбүндө мындай стойкий симптомдор калды да. Ошо мына акыркы изилдөө боюнча мынтип айтып атат, 15-тен 87% жери чарчоо ооруп айыккандардыкы. Ал 3 айдан андан көбүрөөк болуп кетет экен. Андан кийин мында адышка деп койсо, ушу адышканы болсо демалыш начар. 10%, 71%ке жери киши айыккандан кийин адышка болот экенде, 2 айдан андан өйдө депчи. Мына көрүңүздөрбү? Андан кийин мында жөтөл айыгып чыкканда да 34%ке жери жөтөл калат экен, 2 айдан 3 айга жери деп. Андан башка да азыр мынтип нарушение памяти деп атат. Ошол эки болсо 18%дан 21%га жери экен. Ал дагы ушу канча айга жери калат экен. Бул ооруп бүтүп, ушу стационардан чыккандан кийин дагы кандай көп еще реабилитация убакыт керек экен. Көбү жумушка чыга албайт, көбүнө да убакыт керек дегенде мындай чарчоо азыр кайтып кеткен. Бул деген акыркы изилдөө боюнча. Ошон үчүн биз да айтып атабыз, мына былтырдан бери биз деле мынакей көп мындай мероприятие өткөзүп атабыз, мында масочный режим дедик, сосол деп айтып келатабыз. Бирок 2020-жылдын аягынан баштап, декабрдан баштап биз билебиз, көп жакта уже жаңыдагы мера чыкты, бул вакцинация боюнча. Ошону Кыргызстандагы ошо декабрь айынан баштап даярданып, бүт жакта медицина кызматкерлерди окутуп, ана механизм COVAX деген бар, ошол жака да заявка берип, кечкеле гуманитар помощь эмес, биздин мамлекетибиз дагы мындай акча чара табып, ошо вакцинасы закуп кылабыз деп, ошо көп нерсе жазалганда, эмне бүгүнкү күнү биз баарыбыз билебиз, 29 марттан баштап Кыргызстанда ушу эмдөө компаниясы Кыргызстан боюнча башталды. Эмдөө компаниясы жүрүп жаткандыктан, жарандардын көпчүлүгү дал ушул эмдөөдөн өтүп жаткандыктан улам азыр абал бир аз турукташып, оорунун көрсөткүчтөрүнүн саны төмөндөп баратат деп билсек болот турбайбы? Буга вакцинанын дагы салыны барбы, Гүлзат Аманбековна? Дегеле эмдөө иштери азыр кандай жүрүп жатат? Жарандар көбүнчө вакцинанын кайсыл түрлөрүн алып жатышат? Ушуга жооп берсеңиз. Нурила Алмазбековна айтып кеткендей, бизде эмдөө ушул COVID-19 илдетине каршы 29 марттан башталып келатат. 29 мартта бизге биринчи болуп Кытай Республикасынан элинен Синофарм вакцинасы келген. Ошо Синофарм вакцинасы менен эмдөө башталган. Андан 23 апрелден тартып биздин Россия
Россия элинен бизге спутник вакцинасы келген. Спутник вакцинасы менен эмдөө башталган. Ошондой эле 11-июльдан тартып Синофармдын 2-чи транш вакцинасы келинип, 11-июльдан тартып бизде Синофарм вакцинасы менен эмдөө башталганда 22-июльдан тартып Швециядан AstraZeneca вакцинасы келип, эмдөө жүрүп жатат. Азыркы учурда бизде өлкөбүздө 916 эмдөө пункттары бар. Эмдөө пункттар ошондой эле алар калкты тейлөө борборлорунда, кыргыз почталарында, ошондой эле СКПда, Ош жана Бишкек аэропортторунда эмдөө пункттары жүрүп атат. Ошол бул эмдөө пункттарын бардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда жүрүп аткан себеби ушу биздин элдерибиздин баягы убактыларын кетирбей эмдөөгө барып, баягы биз ыңгайлуу шартты түзүп, ушундай эмдөө көп пункттарын ачып атабыз. Азыркы убакытта эмдөөлөр түнкүсүндө иштеген эмдөө пункттары бар. Биз Бишкек шаарында буга чейин поликлиник үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда да түнкүсүн иштөөчү эмдөө пункттары бар эле. Алар жабып, азыркы убакытта студенттер поликлиникасында түнкүсү менен 24 саат иштөөчү пунктубуз бар. Бир аз убакыттан кийин токтололу, урматтуу адистер. Азыр биздин маекке телекөрүүчүбүз да кошулам деп жатат. Көрөрмандын эсине салам. 0312 67 04 76 биз түз эфирдебиз. Эмдөө иштери деги эле коронавирус инфекциясын дарылоо бул илдетке байланыштуу өзүңүздүн суроолоруңузду адистерге узатсаңыз болот. Көрүүчү, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен суроо берейин дедим эле. Мен деген Минкушта, Жумгалар айында Минкуш поселогунда жашачу мында сиңдим бар эле. Ошол экинин давлениясы бар эле, сахарный диабети бар эле. Ошол эки ошол жакта доктурлардын Никретов деген главврачыбыз бар, Айдралиева деген врачыбыз бар. Ошол экөө теңшербей туруп, менин сиңдиме вакцинанын биринчисин сайып, аз эле жерден нары кетип кала баштады да. Кайра өстөрү жүгүрүп, укол сайышып, аман эсен алып калдык. Эми ошол экинчи вакцинасын отказ берсе болобу же болбойбу? Түшүнүктүү. Минкуш шаарчасында жарандын кан басымы, кан диабети бар экен. Негизи эмдөө ишин жүргүзүүнүн алдында ушу дарыгерлер кан басымын ченеп, ошол адамдын абалын аныктап, анан кийин салыш керек эле. Эми бул ушундай болуп калгандан кийин менимче экинчи дозасын кан басымы баарын ченеп, абалы эч жери оорубай, эч нерсеси ошондо ошо адамды мындай беспокоить этпесе, алуусу эле жакшы. Анткени биринчи эле вакцинаны алгандан кийин ушул адамдын кан басымы көтөрүлсө, ошондой өнөкөт оорулары бар болсо, биз биринчи очередте ушундай адамдарды эмдөөнү жүргүзгөнбүз да. Анткени баягы ушу COVID-19 илдети ушул адамдарда оор абалда өтөт да. Ошондуктан ушу адам, ушу сиздин бир тууганыңыз өзүн жакшы сезген убакытта кан басымын ченеп, доктурлардын кароосунда уруксат бергенде алганы туура болот деп ойлойм. Ар бир вакцинанын да өзүнүн тиешелүү аралыгы бар да. Ошону сактоо менен, Ошону сактоо менен эки дозаны алгандан кийин гана баягы иммунитет даяр болот да, пайда болот да, баягы полноценный иммунитет пайда болот. Эми бул киши бир дозасын алып койгондан кийин иммунитет пайда болбой калышы ыктымал. Ошон үчүн эгер ошо кан басымын баарын ченетип, абалы жакшы болсо, алып эле коюусу жакшы деп ойлойм да, менин жеке оюм. Нурила Алмазбековна, мына биз Бишкекте туруп, көбүнчө Бишкектеги адистер, тажрыйбалуу дарыгерлер сиздер сыяктуу мындай бир ушул илдеттин күнгөйү менен тескейин, аркы жагын, берки жагын билгендер келип сүйлөп жатасыздар. Бирок көп учурда ушул региондогу дарыгерлер
Алар дагы атайын окуудан өтүшөт, бирок тажрыйбалуулук жагы дагы бир өзүнчө чоң маселе да. Сөзсүз ар бир бейтаптын организми жеке ар башка, индивидуалдуу түрдө, аларды текшерип, ушул вакцина жүргүзөрдөн мурда даярбы, даяр эмеспи, кандай өнөкөт оорулар бар, мына ошону текшериш керек да. Бизде Кыргызстанда вакциналарыбыз азыр Sinopharm, AstraZeneca вакциналары бар, дагы азыр эле айтып кеттик, бул Всемирный организация здравоохраненияден одобренный вакциналар да бүгүнкү күнү. Анан ушул экини ушу вакцинация эмдөө компания баштагандан биринчиден биз медициналык кызматкерлер окутулду. Бүт бары логистический деп коет, жана температурный режим бар, соблюдение ошон баары жазалды. Именно бүгүнкү күнү деле мына бизден деле ушу Бишкектен деле мына Нарын областына деле бизден профессорлор да чыгышты, чыгып жардам беришип жүрүшөт. Бүт жакта эле алар жалгыз калышкан жок. Мына бүгүнкү күнү азыр ушул тиги жумада уже чыгышкан болчу да, алар азыр ушул жакта барып жардам беришип атат. Анан мен да бир эме айтып кетет элем, ушу медициналык кызматкерлерге чоң ыраазычылык айтып, эмне дегенде мына канча привычный пункт ачылды деп айтып атабыз бүгүнкү күнү. Ошону выходной деп карабай баары иштеп атышат. Күнү иштеп атышат. Анан кийин ал ушул медицина кызматкерлери ушул красный зонада иштеп атышат, ушул жака эле чыгып атышат. Анан азыркы берип кеткен суроону боюнча биз ойлойбуз, азыркы ушу медицина кызматкерлер карайт, давлениесин карап бүткөнү өзүлөр айтышат. Бул эмдөөдөн өтүш керек. Бул эмнеге дегенде, бул деген коронавирус эч жака кетпейт. Бул келди. Коронавирус мындай күчөп эле кетип баратат. Эмнеге дегенде мындай видоизменчивость деп коебуз, ошореке вирус деген өзгөрүлүп келет, мутация болуп калат. Биз көрүп атабыз мына альфа, бета деп айтып келет атат, ошол штаммын түрү. Кыргызстанда официально альфа менен бета штамм циркулирует деп берилди. Мы предполагаем деп коюп атабыз азыр дельта штамм депчи. Эмнеге дегенде, бул дельта штамм азыркы күнү Казакстан, Россияда тастыкталды да, анан ошо дельта штаммдын өзүнүн особенности бар экен, высококонтагиозность деп коебуз да, очень высококонтагиозность. Ошо дельта штаммдыкы еще госпитализацияны да узартып эткен, анан о тяжелый форма менен кичине кыйыныраак өтөт экенде, ошон үчүн биз ойлойбуз да, ушу биз айтып келип атабыз, ушу вакцинацияны эмдөөнү алыш керекпиз. Эмнеге дегенде, ушу биринчи эле цель ушу вакцинацияны ушуну жана тяжелый, крайне тяжелый ооруларды азайтуу да. Ошо мындай кичине жеңилирээк оору боюнча өтүшөт да, ошо боюнча бизге. Буга байланыштуу менде да абдан көп суроолор бар, бирок көрөрмандын бирдиги түгөнүп калышы мүмкүн. Андыктан экранга алып чыгабыз. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Биз сизди угуп жатабыз, эфирде, сиз суроону узатыңыз. Саламаттарбы? Мен деген Сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Эмдөө иштерин деп жазылып атпайбы, мен ошону силерге бир суроо берейин дедим эле. 7-синде Sinopharmдын экинчи вакцинасын алгамда, анан ошондон кийин 7-синде алдым, 12-синде 39 температура болуп, аябай катуу кыздар. Анан ошондой вакцинанын жардамы деле тийген жок деп ойлоп атам да, эмне себептен мындай болуп калды? Мен жооп берсем, сознание жакты түшөктү. Мен жооп берсем болобу? Биз бул вакцинаны биринчи дозасын алгандан кийин экинчи дозасын алыш үчүн көпчүлүккө барбай, баягы маскабызды тагынып, өзүбүздү сактап, ушу экинчи дозага жетели деп, ооруган адам менен мамиледе болбой, өзүбүздү сактап, ушу экинчи дозага жетишибиз керек да, ушу экинчи дозасын алайлы деп. Экинчи дозасын алганда мен ойлойм, ушул кардар өзү вакцинаны алгандан кийин анын терс таасири эми баягы ожидаемый эмеси болот, баягы 3 күн алгандан кийин деле 3 күн дене табы көтөрүлүп, башы ооруп, алсыз болуп, бул кишиники 7-синде алса 12-синден кийин температурасы көтөрүлсө, мен ойлойм, бул кайсы бир оору менен мамиледе болуп калган, бир ооруну жуктуруп алган. Ошол ооруну жуктургандан кийин бул баягы температура, денесинин табы көтөрүлүп, алсыздык алып келип, 3 күн өзүн жаман сезгени, бул бир баягы острый респираторный инфекция деп коет го, баягы курч респиратордук вирус менен бул контакт болуп калган, баягы алып аткан убакытта инкубационный период, баягы туш келип, ошол убакытта алып калганда, анан 5 күндөн кийин ошонун симптомдору чыккан да. Эгер вакцина менен байланышта болсо, вакцина алгандан кийин эле ошо түнү
же болбосо ошол күндүн эртеси күнү денесинин табы көтөрүлүп, башы ооруп, өзүнүн алсыздыгы пайда болмок да. Бул кишиники 5 күндөн кийин пайда болуп атат. Эгерде вакцина жүргүзүлгөндөн кийин, эмдөө болгондон кийин эгерде вирусту жуктуруп алса, кандай тобокел коркунучтар бар? Вакцинаны ошо мен айтып кеткенде, ошо биз ачык айталы, бардык эле жаран азыр 1000 жолу айталы, 1500 жолу эскертели, аралыкты сактабайт, ал кездеги нормаларды сактабайт. Анын үстүнө азыр той топурдун мезгили, билесиздер. Биз ошо мындай болот атпайбы, жеңил түрү менен ооруган адамдар, алар өзлөрү билбейт да, бул баягы көчөдө эле жүрүп атабыз, транспортто болуп атабыз, нар жак бер жактарда жүрүп атабыз да, биз ошол адам менен контакт болгонубузду билбей калабыз. Билбей калып, өзүбүздү жакшы сезип барып туруп, анан экинчи дозаны мына эжедей болуп барып алабыз. Алгандан кийин баягы инкубационный периодто алып алабыз да, ал өзү оору 1 күндөн кийинби, 2 күндөн кийинби, 3 күндөн кийинби анын симптомдору башталат. Ошо башталгандан кийин эле биздин көп кардалдарыбыз, элдерибиз айтып атпайбы, вакцинадан кийин эле ооруп калдык деп. Бул вакцинадан кийин ооруса, анда эртеси күнү эле ушинтип ооруйт деп азыр айтып кетип атпаймынбы? Ооруп, температурасы көтөрүлүп, баягы COVID-19 илдетинин симптомдору болуп, ооруп калышы ыктымал да. Анткени ал билген жок, ушул адам контактта болду, болбоду. Анткени баарыбыз эле көчөдө жүрүп атабыз, ооруп атканыбыз деле көчөдө болуп атабыз, жеңил оорус менен ооруп аткан, билбей калган жаштарыбыз деле жүрүп атат да, контакт болуп калып, ошол учурда эмдөөнү алып алабыз да, эмдөөдөн кийин ооруп калат. Бирок ооруганда дагы бизде деле көрүп аттык, ошондойлор жеңил өтөт экен. Ошо илдети менен ооруп калгандан кийин жеңил түрү менен ооруп, бат эле айыгып, сакайып, эл катарына кошулуп кетип атат да. Баягы ооруну жеңилдетет экен. Нурила Алмазбековна, сиз сөздүн жүрүшүндө баса белгиледиңиз, каалайбызбы, каалабайбызбы, биз мындан ары дал ушул коронавирус менен мамиле курабыз, жашайбыз. Бул бизден толук кетпейт. Бирок оорунун өтө бир катаал шартта өтпөш үчүн, адамдын организми ал ооруну жеңип өтүп кетиш үчүн вакцина бул эң эффективдүү жол, эмдөө эң эффективдүү жол деп атабыз. Бирок көпчүлүк телекөрүүчүлөр вакцина жардам деле мага берген жок деген суроонун айланасында мындай пикир жүргүзүп атышат да. Сиз дагы бир жолу адис катары ушул көрөрмандарга кандай кайрыласыз, кандай пикириңиз бар? Вакцина дагы эмнелерден коргойт жана келечекте вакцина алган жарандар өздөрүнүн саламаттыгына түпөйлүү болбой койсо болобу? Дагы кандай кепилдиктер бар? Мен айтып кетет элем, азыр кызыл зонада иштеп аткан доктурларыбыз бар. Ошол боюнда статистика боюнча өтө оор абалда болгон реанимацияларды караганда, алардын арасында вакцина алган киши жок экен. Бул эмне дейт? Ушу вакцина алган киши өтө оор абалга калбайт. Бул биринчиси. Вакцина алган киши ушу жана летальность депчи, ушундан алып калат өлүмдөн депчи. Ушу оору кичине жеңилирээк өтөт депчи. Ошон үчүн биз эмнеге бул айтып, бул өтө көп изилдөөлөр өттүр. Эсем былтыр болсо мына изилдөө аз болду десе, бүгүнкү күнү мына ушу AstraZeneca болобу, Sinopharm ушундай көп биринчи, экинчи, үчүнчү этап результат исследование көргөзүп атат. Ана ушундай жакшы мындай мета анализ кылган изилдөө журналдарга чыгып атат анын барычы. Ошол боюнча биз айтып кетебиз. Анан кийин ушул Кыргызстанда болгон вакцинанын баары азыр дагы айтып кетем, ал одобрено ВОЗом. Бул эмне деген? Бул деген эффективдүү, бул деген коопсуздук, бул деген ушундай вакциналарда бүгүнкү биздикилер тастыкталган вакциналар. Анан бүгүнкү күнү айтып кетесиз, мына баарыбыз эле мына биздин коллегамда доктор биз деле отурабыз. Биз деле биринчилердин бири мына апрель месяцинен биз да вакцина алдык. Биз алды, биздин үй бүлөлөрүбүз алды, баарыбыз. Эмнеге дегенде, эмнегеден биз бул вакцинанын эффективин биз билебиз. Ошон үчүн биз элибизге да ошону түшүндүрөлү дедик элек. Мындай айтылат го, мындай фейковый информация карап атышпайсызбы? Анан кийин аны карап көрсөк, андай профессорлор жок. Анда жанагы вакцинага таасир эмеси бар деп айткандарчы. Анан бүгүнкү күнү ушу биздин болгон Кыргызстандан ушу нарктакты бүт биздин доктор науктар, профессорлор баары уже чыгышып атат, айтып берип атышат, өзүнүн соц страницасына коюп атат. Бирок тилекке каршы бизде элибиз иногда жанакы фейк ишенебиз да. Жалган маалыматка бат азгырылат. Биз ооруганда эмне кылабыз? Ооруганда биринчи доктурга барабыз. Биздин доктурларыбыз баары айтат, эмдөө бул деген эффективдүү мероприятие, муну алыш керекпиз деп. Ошон үчүн биз дагы айтып кетет элек, мына бүгүнкү күнү көп биздин балдарыбыз мынагы чет мамлекетке кетип атат, мынагы Европа кетип атышат. Мына сентябрь, октябрларда уже көп мамлекеттер өзүнүн границаларын ачып атат. Ушу айтып коет элек, мына ушу Саудовская Аравияга да мына
мына умрага деп уже четине чыгып атышат. Ушулардын баарына мына азыркы күнү эффективдүү бул деген AstraZeneca. AstraZeneca. Ошон үчүн биз так айтып кетет элек, эмнеге дегенде биз эки вакцина тең одобрено, бирок тиги мамлекеттер кайсы моноваленттүү вакцина деп аташат. Тигилер кайсы мамлекет сурайтталардын требованиясы болот, ошо Европада ошо Pfizer, Moderna, анан бирөөсү AstraZeneca болот. Ошон үчүн азыркы күнү мына бүгүндө айтылып атат, Министерство иностранных делде 80% вакцина салыптыр, эмдөөдөн өттү деп. Көбү AstraZeneca алышыптыр. Эмнеге дегенде булардын көбү чет мамлекетке чыгат. Жумушу байланыштуу. Чет мамлекет чыгат, анан бул деген мамилелер. Тишки ошон үчүн булар алып атат. Ошон үчүн биз дагы азыр айтып кетет элек. Баса ушул жерден эске салалы, көрөрмандын дегеле мамлекеттик кызматта иштегендер жана башка жеке мекемелерде иштегендер дегеле ушул мекемелердин жамааты эгерде 80%га чейин вакцина ала турган болсо, анда бир жашыл картага. Қазір бір компания башталды, Кыргызстан жашыл аймақ деп. Эмне үчүн дегенде биз теге мына 3-чү толкунда биз ушу красный зонага бүт кирип кеткенбиз. Азыркы күнү биз айтып атабыз, ушу мамлекеттик органдар вакцина салса, 70-тен ашык процент алса, ошондой стикер берилет да, ошока жармаштырат, что бул эмне дейт? Бул деген ушу мамлекеттик органда вакцина алды. Бул деген безопасно, ошо биз ушу Кыргызстан жашыл аймагы деп атабыз. Бул да керек болот бизнес сообществолорго деп. Например, биз ушу ресторан, кафеге баратсак, ушундай стикер турат да, жашыл аймагында өттү деп. Бул деген эмне? Ошол жакта иштеп аткан официанты, повар, иштеп аткан баары, жааматы баары эмдөөдөн өттү деген да. Бул өтө жакшы да. Демек ал жер коопсуз аймак. Ошон үчүн биз айтат, ошо интернет кирсеңизде Кыргызстан жашыл аймагы деген картасы бар, интерактивный. Аны ушул жака өзүңөр кошсоңор болот ушул жакачы. Мына бүгүнкү күнү мына бизде республика ден соолук чындоо борбору биз ошо кирдик. Биз ошо картага кирип деп регистрация кылып коюп койдук. И азыр стикер үстүнө коебуз, биздин организация кирген билишет, что биякта болсо баары вакцинация алган. Түшүнүктүү. Телекөрүүчүбүз телефон чалып жатат, кабыл алалы. Саламатсызбы көрөрман? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Эфирдесиз. Мен суроо берейин дегем да. Мен жана вакцинаны алдымда биринчисинде экинчисинде алдым. Биринчисинде да мен биринчисинде да оорудум, алгандан кийин эртеси экинчисинде да аябай катуу күчөдү да, алдым, эртеси күнү сразу оорудум. Температура болду, көктөрүм оорутубай. Мындар не себептен? Өзү бул эмеда бул реакция болот, анткени таасирлери бар, ооба. Бизге деген вакцина кирип атат. Организм ага ответный реакция кылып, бул күтүлүүчү таасирлер. Температура болот, 3 күн болушу мүмкүн. Абалы алсыз болуп, денеси башы ооруп, сөөк муундарым ооруду деп атпайбы. Бул болуучу реакция. Бул вакцинаны баягы организм өзү ошого кабыл алып атат да. Бул ожидаемый реакция, күтүлүүчү ооба таасирлер деп айтылат да. Мындай болот. Анан өзү эле 3 күн, 4 күндүн ичинде жок болуп, өзүнүн жакшы абалына келип. Биз деген кичинекей балдарыбызды деле прививка сайып атканда ошондой болуп атпайбы? Табы көтөрүлөт, кичине ыйлайт. Бул ошо биздин организмибизге башка вакцина кирип атат да, биздин организмибиз ошого жооп берип атат. Бирок коркунучтуу таасир болбойт. 3 күн дегенде өзү айтып кетип атпайбы, өзүнөн өзү жок болуп чечилет бул. Эмдөө бир жолу жүрүп атпайбы? Биринчи компонент, экинчи компонент деп ар бири ар башка, мисалы AstraZeneca 4 жумадан 12 жумага чейин аралык менен алсаң болот. Бирок мындан кийинки жылдарда эмделген жарандын дагы абалы кандай болот? Ал коронавирус биз менен жашайт деп атабыз. Дагы 2-3 жылдан кийин кайрадан кайталанып эмдөөдөн өтүшү керекпи же кандай бир жолу алуу менен жетиштүүбү? Мындайда бүгүнкү күнү биз аны айта албайбыз, эмне дегенде көп изилдөөлөр өтүп атат. Бирок азыркы күнү ушу эффективдиги бул тастыкталган. Ушуну алабыз. Сиз туура айтасыз, коронавирус эч жака кетпейт. Вирустун өзүнүн бир особенности бар, ушу видоизменчивость дейт, ушул болуп турат. Ошон үчүн биз жанагы айтып кеткен эрежелерди, жана бет кап тагынуу, колду антисептик обработкалоо, социалдык дистанция деген бул калыш керек. Анан азыркы көп жакта мына
желдетүү, помещенияны желдетүү, ана дезинфекция кылып уборка кылып аттык. Ушу тазалыкты биз кармап турсак жакшы болот эле. Эмнеге дегенде бул дагы мындай комплекс мероприятие да, ушунун арасында ушу вакцинация менен бир болуш керекпиз да. Анан бүгүнкү күнү ошон үчүн биз дагы айтып кетет эле, бирок вакцинация бул эмдөө, бул деген эффективдүү мероприятие. Баса эмдөөдөн өткөндөр бет кап тагынбай деле койсо болот деп дарыгерлердин айтканы бар экен. Бул канчалык чын? Биз айтып кетет элек, бул деген дагы бир жол, бул комплексный эмдөөдөн өткөндө дагы биз деген ушу бет капты тагынсак туура болот эле. Өзүңүз байкасаңыз, мынакей коомчулук транспортко карап көрүңүзчү, кандай да. Аябай эртең менен же кечине аябай киши көп. Ошондо биз баары бир ушуна бет кабыбызды тагыныш керекпиз. Эшикте басып кетип баратсак, бет кап тагынбай барсак болот. Бирок жанагындай коомдук жерлерде, көпчүлүк жерлерде, жабык имараттарда, бул деген сөзсүз, бул деген керек нерсе. Керек нерсе. Көрөрманды кабыл алалы, күтүп калды. Саламатсызбы, телекөрүүчү? Алло. Угуп жатабыз. Саламатсыздар. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, урматтуу көрөрман, сизди угуп жатабыз. Сурооңуз кандай? Сиздерге суроодо мынагу суроо ковидке каршы суроо бар эле да, мынау врачтар отурат, ар кандай бизди медиктерден ар кандай жакшыраак сөздөр атабыз, кандай аламаттардан сактап калып атат. Кээ бир саясатчылар ушундай саясатка аралашып, элди тескери бөлгөнү биздин нааразыбыз да. Жана телефондо жарыя дегенге чыгып алышып, элди тескери жака буруп атышат. Мен ошого нааразымын. Бул кандай аламатта биздин врачтар жакшыраак кылып бизди сактап калды. Ушул адамдын жакшылыгында билиш керек. Мына мен өзүм Токтогул районунун Терек-Суу айылынан болом. Кодуйуп шекерге атым. Биз мына биринчиден алдык, мына экинчиден 2 күн болду алганыма. Жакшыраак оорубай, сыктабай эле, жакшыраак эле ден соолугубуз жакшыраак эле. Ушуну дагы саясаттыр отуруп да, мен айылдан бери отурмун, айылдан. Жакшыраак эч ооруган жокпуз, дээрлерди жакшы, ар ким өзү үчүн аш керек, бирөөгө бидет кылбаш керек муну. Рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Токтогул району Терек-Суу айылынан чыгып жатат. Өзү мына күн мурун эле экинчи дозасын алыптыр, саламаттыгым жакшы деп атат. Жана калк арасында мындан дагы саясат жасап, ар кандай пикирлерди, ар кандай сиз жогоруда айткандай фейк маалыматтарды атагандарга бир көрөрманыбыздын кайрылуусу болуш керек. Эми дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирип атат. Биз мындай дурса аябай сүйүнөбүз. Эмне дегенде бул биз эле эмес, ушул кызыл зонада иштеп аткан доктурларыбызга да жеңилдик болот. Эмнеге деген алар деле үй бүлөсү менен, алар да жашоо келет. Ушу жайды карабай, кышты карабай, жанагы көрдүңөр кандай кийим менен кийип кантип жүрүшөт. Ошон үчүн ушу эмди алган кишилерге, жарандарыбызга биз да рахмат айтыбыз келет. Эмнеге бул деген өзүлөрү эле эмес, бул бизге да жеңилдик берип атат. Коопсуздугун үчүн. Эмдөөнүн көрсөткүчтөрү республика боюнча кандай, кайсыл аймак активдүү болууда, кайсыл аймакта эмдөө көрсөткүчү абдан начар жүргүзүлүп жатат? Өзү Кыргыз Республикасы боюнча 641.102 биринчи доза менен эмделди, 369.633 адам экинчи доза менен эмделди. Алардын ичинен биринчи көрсөткүчтөрдө Ош областы биринчи очередде турат. 195.594. Ош облусу дагы деле активдүүлүгүн көрсөтөт. Мындайда целевой группадан азыр биздин доктур айтып кетти, 27% болот да азыр. Жалпы целевой группадан 27% азыркы күнү эмдөөдөн өттү. Ошонун арасында мондоп караганда Ошская областта мына Нокатский районда 47% өтө жакшы. Кара-Суйский районда 45-44 деген, Араванский райондордо өтө жакшы. Анан кийин мындай Жумгальский районда да бар 42%. Ушундайларда ошо мынтип караганда ушу көп райондордо ушундай жакшы эмдөө акциялар өтүп атат да, эмдөөгө активный участвовать этип алып атышат. Бирок тилекке каршы мындай бизде барды мен айтпай шаарында 7% эмделиптир. Аксы районунда 18, Токтогулда 18, Сузак районунда болгон 19% байкалып жатыптыр. Биз ойлойбуз, биз ишенебиз. Биз ишенебиз, ушу райондордо эле мына азыркы күндө мына август айында деле отпускада болуп калыштыбы, көп эшикте жумушта жүрүштүбү. Азыр мына сентябрь келатат, сентябрдын астында баарыбыз мектепке баргыбыз келип атат. Чоң окуу жайга окууга студенттер келгиле атат. Биз баары сагынды.
Биз ойлойбуз ошого карата ошо бүт жер боюнча ошо сиз айтып кеткен шаарларда дагы азыр баары келип вакцинация алат деп ишенебиз. Эмнеге дегенде мындан биз деген мурдакы жашоого келсек өтө жакшы болот эле. Эмдөө аркылуу биз өзүбүздү гана сактабайбыз, биз өзүбүздүн жакындарыбызды, ата-энебизди, балдарыбызды сактап кала алабыз да. Ошон үчүн биз айтып кетербиз, эмдөөнү алыш керек. Биз 70% жамааттык коллектив, жамааттык иммунитетти түзүшүбүз керек. Ошо жамааттык коллективди, иммунитетти түзүү негизинде гана бул ооруну жеңе алабыз деп айтып кетебиз да. Ошон үчүн алдыда күтүлүп жаткан балким 4-чү толкунду болтурбоо мүмкүнчүлүгү да бар. Ушул жол менен. Эмдөө менен гана биз эң эффективдүү жол коронавирусту жеңе алабыз, жеңил басып өтөбүз деп дагы бир жолу көрөрмандын эсине салсак болот. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз атайын убакытта маек курууга келгениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчү, республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун директору Нурила Алтымышева жана Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгер иммунологу Гүлзат Дыйканбаева Ала То 24 телеканалынын кеч эмес программасында мейманда болушту. Биз мына ушул берүүнүн алкагында коронавируска каршы эмдөө иштери тууралуу дегеле вируска байланыштуу бир катар суроолорду узатып жоопторду алдык. Программаны Расул Багышбаев жүргүздүм. Саламатта калыңыз.